Жакып өзүнө мурун Эдом аймагына, Сейир жериндеги бир тууганы Эйсапка кабарчыларын жөнөттү. Анан аларга мындай буйрук берди: "Мырзам Эйсапка кулуң Жакып мындай дейт дегиле: Мен Лабандыкында бүгүнкү күнгө чейин жашап турдум. Менин өгүздөрүм, эшектерим, майда малым, кулдарым, күңдөрүм бар. Мен сенин алдыңда ырайым табуу үчүн өзүм жөнүндө мырзама кабарлап коюуга киши жибердим." Кабарчылар Жакыпка кайра келип: "Биз бир тууганың Эйсапка бардык, ал сени тосуп келе жатат. Жанында 400 адам бар" деп айтышты. Жакып абдан коркуп тынчы кетти. Анан өзүнүн адамдарын, майда жана бодо малын, төөлөрүн эки топко бөлдү. Ал эгер Эйсап кол салып бир топту талкаласа, экинчи топ кутулуп кете алат деп ойлоду. Анан Жакып Кудайга мындай деп кайрылды: "О атам Ибрайымдын Кудайы жана атам Ысхактын Кудайы, Теңирим, сен мага өз жериңе, мекениңе кайт, мен сени колдойм дедиң эле. Сенин өз кулуңа кылган бардык ырайымың менен жакшылыгыңа татыксызмын, анткени мен бул Иордандан жалгыз таягым менен өттүм эле. Азыр болсо эки тобум бар. Мени бир тууганым Эйсаптын колунан куткар, анткени мен андан корком. Ал келип мени жана балдарымды энелери менен кошо өлтүрүп койбосун. Сен мага, мен сени колдоп, укум тукумуңду деңиз кумундай көбөйтүп, көптүгүнөн санап чыккыс кылам деп айткансың." Жакып ал түнү ошол жерде түнөдү. Анан ал өзүнүн мал мүлкүнөн бир тууганы Эйсапка белек кылуу үчүн буларды алды.